Жакында эле ошо Жеңиш Парпиевич, анан генеральный прокурор бардыгы барып Тажикстандагы чек арадагы биздин ошол жергиликтүү башкаруу органдары менен бир чогулуш өткөзүштү да. Анан ошондо биздин урматтуу башкы прокурорубуз айтып атат. Эми силер мынакей президентибиз бардык аракетти кылып атат деп атат. Мен адан күмөнүм жок. Эми коррупция күрөшүү боюнча, чек ара маселеси боюнча, тышкы ички саясат боюнча өз аракетин кылып атат президент. Анан бирок силер да бул жерде колдобойсуңарбы? Силер да жакшы иштеп атасыңар. Эгер керек болсо дейт, мен силерге иш аштырып туруп, тергөөчүнүн кабылдамасында сааттарча күттүрүп коем дейт. Бул не деген сөз? Мен ошо таң калтырган жокмун. Бул башкы прокурор кимди коркутуп атат алчы? Эми ал чырылдап аткан баягы эмигер өкмөттүк өйдөгүндө тургандар ишти уюштура албай жатса, эгер иштин көзүн билбей жатса, эгер Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай жатса, анан ошол жердеги айыл өкмөттөрү күнөөлүүбү? Же ошол жердеги баягы элибиз күнөөлүүбү? Эгер антип күттүрө турган болсо, анда биз мына эл өкүлдөрү болуп отурабыз, анда мага деле иш ачсын анда. Мага деле иш ачсын, мен деле ошолор менен барып, баткендиктер менен барып, ошол тергөөчүнүн кабылдамасында саатча отурайын, сааттарча. Эгер ошол маселени чече турган болсо, ошондуктан эми Өткүрбек Жамшитов боюнча бир коррупцияга аралашкан башка боюнча деп эчтеке айта албайм, бирок жана антип коркутуп үркүтүлгөнү бул туура эмес, этикага туура эмес болуп калды дейм. Кыргызда бир кыргыз элинде бир жакшы макал бар. Эгерде акылың менен чече албаса, акылы менен чече албаган дейт, же сөзү менен айта албаган дейт, муштум менен коркутат дейт. Эми муштум менен коркутуп элди бир кармап коркутабыз деген ой барбы? Андай болбойт да. Эми ал эгерде ишти уюштура албаса, анда жогору жактагылар, өкмөттүн башындагылар отставкага кетсин, айыл өкмөтү менен ал аким не кыла алат алчы?